Саламатсыздарбы урматтуу ата энелер. Бул видеодо мен активдүү коммуникация тууралуу айтып берем. Эффективдүү коммуникация. Сиз качандыр бир кезде коммуникация деген эмне экендиги тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Коммуникация бул адамдын ортосундагы сүйлөшүү, пикир, маалымат, идеяларды алмашуу. Коммуникация вербалдуу болушу мүмкүн. Мисалы, бир адам экинчи адам менен сүйлөшүп жатканда же вербалдык эмес. Мисалы, адамдар маектешинин түнөргөн жүзүн көргөндө мимикасы, анын ачууланып жаткандыгы тууралуу кабар берет. Ата энелер үчүн балдар менен ачык жана эффективдүү сүйлөшүүсү абдан маанилүү. Ачык, эффективдүү коммуникация ата энелер жана балдардын ортосундагы мамилелерди жакшыртат. Балдар өз ата энелерине байкоо жүргүзүү менен сүйлөшүүнү үйрөнө тургандыгын унутууга болбойт. Өспүрүмдөрдүн жана ата энелердин сүйлөшүүсүндөгү көйгөйлөрдү карайбыз. Биринчиден, маек үчүн ийгиликсиз учурду тандоо. Мисалы, маектештердин бири чарчап же жөн гана жалгыз болууну каалап турат жана маектешүүгө даяр эмес. Экинчиден, өспүрүм маектешүүнү маанисиз деп эсептейт. Мисалы, өспүрүм жолу болбогон учурлар тууралуу ачык айтып берген соң, ошол эле жерден урушуп, өзүң күнөөлүүсүң деп айыпташат. Үчүнчүдөн, өспүрүмгө сөз баштоо кыйын, балким өтө уялчак же анчалык чечен эмес. Төртүнчүдөн, ата энелер балага өтө эле кысым көрсөтүшөт. Мисалы, көптөгөн суроолорду беришет. Ошол замат толук жооп берүүнү талап кылышат. Өздөрүн душмандай алып жүрүшөт. Муну кандайдыр бир оңдоого болобу? Маектешүүнү кантип экөөнө тең жайлуу кылууга болот? Чындыгында бул такыр эле кыйын эмес. Ата энелердин жана өспүрүмдөрдүн мамиле түзүү эрежелери. Сый урмат менен мамиле кылуу, жай баракат тон менен сүйлөшүү, өз оюн айтууга мүмкүнчүлүк берүү, маектештин өз пикирин айтууга болгон укуктарын таануу. Эгерде баланын пайдасына болбосо, баланы башка балдар менен салыштыруулардан кармануу. Кандайдыр бир жагымсыз нерсени талкуулоого туура келсе, айыптоолордон жана адамдын керт башына өтүүдөн кармануу. Мисалы, сен келесоосуң эмес, мага сен жакшы окуй алчудай сезилесиң. Мектептеги баалар же үйгө жардам берүү эмес. Фильмдер, китептер, мультиктерде монстрлар, кандайдыр бир топтун акыркы альбому, талкууланчу, эркин байланышууга күнүнө 15 мүнөт бөлүү. Ата энелер өзү тууралуу көбүрөөк айтып берүүлөрү керек. Анын ичинде жашоодон алынган кызыктуу окуялар жөнүндө дагы. Эс алууга чогуу барууларда, мелдештерде жана башкаларды пландоо. Баланы майда бараттарга чейин дайыма көзөмөлдөй берүүдөн кармануу. Укканды жана тыңшоону үйрөнүү. Бири-бирин жакшы көрүү. Чынында ушул жөнөкөй эле эрежелер дайыма пайдалуу. Ал эми бири-бирин сыйлоо, жакын адамдардын ортосундагы ишенимдүү мамилелерди сактоо үчүн универсалдуу кеңеш.